Садыр Жапаровдун толук кандуу кызматка киришкенине туура 100 күн болду. Биз бүгүн Жапаровдун айтылган сөздөрү, берген убадалары, жасаган иштери менен дал келип жатабы деген суроого жооп издейбиз. Сөз эркиндигин, адам укугун коргоо, аларга баягындай бир эркиндик берүү бул биздин эң башкы биринчи милдетибиз ушул. Кыргызстанда сөз эркиндигин тыюу бул жомок. Ооба, бул сөзгө ишенсе болот эле. Эгерде Facebook'тагы жазган пикири үчүн активист Тилекмат Куренов камакка алынбаганда, жана башка активисттер, журналисттер кезектешип УКМКга суракка чакырылбаганда. Шайлоолорго мен партияны катыштырган жокмун, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Күздүн күнү өтө турган парламенттик шайлоого дагы мен Мекенчил партиясын катыштырбаймын. Мекенчил катышпайт, а бирок ата журт Кыргызстан катышууда, административдик ресурсту да пайдаланууда. Биздин башка видеолорубуздан Facebook'тагы Мекенчил партиясынын баракчасы кантип ата журт Кыргызстан болуп өзгөргөнүн көрө аласыздар. 2 айдан кийин биздин чек аралар чечилип, жакшы нукка түшүп, 2 мамлекеттердин ортосунда, 3 мамлекеттердин ортосунда ынтымак орногондон кийин, андан кийин туура кылган экен деп эл журт өзүңүздөр бааңыздарды бересиздер. Садыр Жапаровдун бул сөзү 2 ноябрда Баткен шаарында айтылган. Андан бери 6 ай өттү. Чек ара көйгөйү толугу менен чечилдиби? Жок, чечилген жок. УКМК төрагасы Өзбекстан менен чечүүгө аракет кылып келет. А бирок кайсыл жерди бергенин, кайсыл жерди алганын өзү билбейт. Чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде. Болуптур деп коюпмун. Садыр Жапаровдун шайлоо алдындагы дагы бир убадасы. Ошол баягы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Азыр эмес. Мен сразу айтып коеюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Эптеп ушул жаздан 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап койгула. Майга чейин Кудай буйрса чыдагыла. Жапаров бул кезде Улуттук энерго холдингдин карызы чачтан көп экенин билбей убада берип койсо керек. Эксперттердин айтымында карыздын суммасы бүгүнкү күндө 137 миллиард сомду түзөт. Токтогул кесиндеги суунун көлөмү азайып кеткенин эске алганда, тарифтерди чексиз кылуу реалдуулукка жакындабайт. Кредит маселеси боюнча. Кредит маселеси боюнча мына 100 000 сомго чейин алган кредитниктердин 3 айлык процентин биз жардам беребиз деп атабыз. 3 айлык процент. Бул дагы шайлоо алдындагы убадалардан. Жакын таанышыңыздын же болбосо сиздин өзүңүздүн кредиттериңиздин 3 айлык пайызы төлөндүбү? Эгерде төлөнө элек болсо, Жапаровдун бул убадасынын негизинде талап кылсаңыз болот. Садыр Жапаровду президент кылган айрым убадаларына токтолдук. Биз бийликтегилерден алардын берген убадаларынын аткарылышын талап кылышыбыз керек. Садыр Жапаровдун дагы башка кандай убадаларын билесиздер? Комментарийге калтырыңыздар.